Акыркы маалыматтар абал боюнча айта бересизби? Айта берейин. Мындай. Бүгүн Ош областында абал туруктуу, жалпы коомдук саясий абал, санитардык абал. Бирок билесиздер, кече Ноокат районунда өзгөчө кырдаал киргизилген. Ал боюнча жалпысын айтып кетсем, бүгүн область боюнча 233 адам обсервацияда жатат, изоляцияда жатат. Жанагы чогуу келгендер бир самолетто ошолор көбүн изоляцияга алынган. Кечээ күнү ага чейин дагы билесиздер, мындан 2 күн мурун дагы Москвадан рейс учуп келген, ал жерде ошо Италиядан, Дубайдан келген биздин жарандар бар. Ошондуктан жалпы самолетту обсервацияга алган, жалпы пассажирлерди обсервацияга алганбыз. Ошонун баардыгы жатышат бүгүндө. Иш толугу менен жүрүп атат. Транспорт кыймылы токтоттук. Соода түйүндөрүнөн тамак аш сатууна, аптекаларды эле калтырдык, калганын баарын жаптык. Сунуштар бүгүн карап жүрүшөт. Баардыгы элдерде мындай туура түшүнүү менен кабыл алып атышат да, соодагерлерди баарын түшүнүп атабыз. Баягы экономикага таасирин тийгизет. Бирок бүгүнкү күндө экономика эмес, биздин калктын ден соолугу, саламаттыгы биринчи орунда турат. Ошондуктан биз дагы жарандардан чакырып кетебиз, ошо медиктердин кылып аткан эмгегин, аракетин колдоо иретинде ошо үйлөрдө отурса депчи. Анткени кечээ мына Ноокат районунда 2 айылды баягы жабылды да, 2 айыл. Ошондо кээ бир адамдарыбыз болуп атат, мындай түшүнбөстүктөрдү кылып аткан. Анан ошол ГАИ кызматкерлерине, милиция кызматкерлерине дагы баягы каршы пикирлерин айткандар болду. Бирок жалпысынан дээрлик мындай туура түшүнүү менен кабыл алып атышат да. Түшүнүп атабыз, жазгы талаа иштери болуп атат, аларды дагы түшүнүү менен кабыл алуусун суранып атабыз да. Анан маселелерди айтып кетсек, ошо баардыгы эле бар. Кулоо боюнча, бирок бул медициналык сактоо шаймандарды коюп, мисалы беткап, резиновый перчатки, жанагы үстүнө кийген халаттары наразы, ошолор мындай ичине тастык болуп атат. Бирок биз Бишкекке да маалымат берип, андан тышкары өзүбүздүн каналдар менен дагы тапканга аракет кылып атабыз, келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча айтып кетсек, мен ошо таң калганым, Кыргыздын тарыхында эле мындай ачарчылык болгон эмес экен да. Эмнеге ушунчалык акыркы ушул ситуацияда жарандарыбыз жанагы унга болгон кандай десем, ажиотажды түзүп коюшту, бирок эч кандай дефицит жок. Бүгүнкү күндө кара суудан азыктан азыр 1200 сомдон алышат, транспортировкасы менен ашып кетсе 1300 сомдон болуш керек. Областтын ар бир айылына жеткирип беребиз. Бирок доллардын көтөрүлүшүн эске алуу менен 100-150 сомго көтөрүлөт. Ал доллар да көтөрүлөт. Ал эми ал ишкерлердин сатканы. Биз өзүбүздүн каналдар менен сатабыз. Айыл өкмөттөр уюштуруп атат. Бүт бардыгын билесиздер, жанагы ар бир айылда топтор түзүлгөн. Алар кимге ун керек, кимге кандай керек, азык-түлүк керек деген баарын жазып бизге берет маалыматты, биз ошого жараша жеткизип беребиз. Анан жанагы жабылган айылдарда да кээ бир кооптонуп атат да, бизде эмне болот деп, аларга дагы азык-түлүктөн эч кандай камсыз мындай бир коопсуздук болбойт да. Баардыгын жеткизип беребиз. Анан жалпы ошол ишкерлердин кампаларында эле баардыгы жетиштүү. Биздин мат резервтер эле жетиштүү. Анан кечеден бери ошол мурун алып келип аткандар, мисалы өзгөндө 50 тонна un алып келип кече сатып атышат. Бүгүн түнү менен Алай районуна 68 тонна un келиптир. Кече Кара сууда 70 тонна un, бул буудай эмес, un боюнча. Бүгүн Араванда ошондой болду. Дагы келип атат, дагы келип атат. Анан биздин баягы кандай десем, бир инициативдүү жигиттер, кыздарыбыз бар да. Алар да өзлөрүнүн инициативасы менен жардам беребиз дегендер жок эмес. Алар да болсо сот тармактарга өзлөрү да чыгарып аткандар бар. Кээ бирөө өзүнүн атын айтпай да алып келип аткандар бар. Кээ бирөө бекет таратып аткандар да бар да. Ошо унду дагы, беткапты дагы, кандайдыр бир суу майды, керектүү нерселерди таратып берип аткандар бар. Ошондуктан биз жарандардан чакырып кетем. Ушу азык-түлүк коопсуздугун ойлобой, мындай катуураак айтканда кара курсакты ойлобой, бүгүн ден соолукту карасак деп чакырып кетем. Ошондуктан үйүңүздөрдө отуруңуздар, күч дагы, аракеттерибиз дагы баардыгы жетишет. Ар бириңиздерди ошо тамак аш менен камсыз кылып бергенгечи. Анан жанагы жабылган айылдардын ичиндеги дүкөндөр бар экен. Алар менен да сүйлөшүп, ошолорго алып барып беребиз, ошолор эле сатып турушат. Же болбосо жанагы биз айткан ыктыярчыларыбыз алып барып
Bunu ойлоп калышпасын бекер деп өзүнүн баасына баягы алып барып бергенге аракет кылабыз да. Анан кээ бир чайкоочулук болуп кетип атат. Баягы эми муну деле туура түшүнүш керек, жана доллар дагы өсүп кетти, ошондон кээ бирөө кошуп атат. Бирок бүгүнкү күндө дагы бир айтайын, абал туруктуу. Кечеки 3 окуядан башка окуя каттар элек, бирок обсервацияда жатат, изоляцияда жатат, анализдер кеткен, баардыгын текшерип атабыз. Анан Кара суу боюнча да айтып коесузбу? Түндө келди Москвадан авиарейстер, аларды дагы баардыгын текшерип, эми Россия жанагы экинчи категориядагы өлкөгө кирет, азыр 3 эмес 2 категория болуп калган. Биринчи категорияда, анан экинчи категория. Аларды медиктердин чечими менен үйлөрүнө үй карантинге жаткырышты. Баардыгын өзлөрүнөн кат алып, үйдөлөр менен үйдө жатышат. Эмне үчүн дегенде ал жерде мындай кооптоно турган абал жок экен. Баардыгын текшеришти, анализдерин алып, анан үйлөрүнө жиберишти. Үйдөгү карантин, домашний карантин деп жиберишти. Анан жанагы келгендердин, Шаржадан учуп келгендердин, жанагы Бишкектен учуп келгендер Сузактан чыкты да, биздин Ноқаттан чыккандар болсо бизге түз учуп келгендер да. Ошол 2 самолетто 282 адам учуп келген, ошонун баардыгы обсервацияга алынды. Кээ бирөө үй обсервациясында жатышат, эмне үчүн дегенде үйүндөгүлөр менен чогуу жаткан, анткени алар өзлөрү да суранды, бирок медиктердин көзөмөлүндө да. Анан бир маалымат тарап кеткен экен, эми сиздерде сурайт болушуңуздар керек. Жана Сузакта жаткандын кызы качып кетипти деген аланда эмес, ал ошол Ноқаттагы. Ал ошо энеси келгенде учурашып келген экен, ал өзү Кара-Балтада ошо чүй тарапта жашаган кыз экен. Келип учурашып, буга чейин кеткен. Бирок ал дагы маалыматты беришкен, өзүлөрү кыялмен ушундай болгон, жана контакт болгондор сураганда баардыгы мындай добровольно берип атат, ошо кызыбыз ушак болгон, биз маалымат берип, ал жерде дагы врачтардын көзөмөлүндө карантинге алынды да. Анан кээде мындай туура эмес маалымат чыгып кетип атат. Ал жерде азыр жанагы 2 айылды алганда эч ким кирбейт, эч ким чыкпайт деп турат да. Мындай 32 пост коюлду, жалпысынан азыр ошол 2 айылда 32 пост. Милиция кызматкерлери, МЧС иштеп атат, баардыгы иштеп атат. Биз азыр биз билесиздер, бул жерде аскер гарнизондор бар, аларды ишке тарткан жокпуз да. Жетишти, өздүк курам, күч жетишти баардыгына. Кара сууда да кичине ушундай түшүндүрсүктөр болуп атат, ошондо айтып коесузбу, баары көзөмөлдө эч кандай Кара сууда эмне боюнча? Кара сууда абал боюнча. Обсервацияда көбүрөөк адам жатат экен, ошондо. Эми Кара сууда көбүрөөк жатканын билесиздер, аэропорт бул жерде, анан достук өткөрүү пункту бул жерде да. Ошондуктан ушул Ош шаарынын чекесинде, Кара суу районунда обсервацияда, изоляцияда жаткандар да көп. Анан жанагы рейс менен учуп келгендер да бар. Анткени ошо көпчүлүгү Ноқат району менен Кара суу районунан болчу. Эми бул жерде кооптоонун кереги жок. Бул илдет жугуштуу экен, бирок эми башына жазып, маңдайына жазып бирөө жугуп калса, андан коркуп, мындай бир паника болбош керек да. Бул кадимки грипптей эле кетет экен, дарылардын ушундай дарыланып атышат. Айыккандардын саны дүйнөдө өтө көп. Анан биз дагы өзүңүздөр деле интернетте деле отуруп карап атсаңыздар керек, жана картасынчы кайсы өлкөдө канча болуп атканынчы. Мисалы Италияда өтө күчөп атат. Эмне үчүн анткени алар бүгүнкү күндө дагы карантинге карабай көчөдө чыгып жүрүшөт да. Жана Кытайдын медиктерге таң калып атат. Ошол эле коңшу Германияны карасаңыздар, 20 000 инфицированный бар, 60 өлүм бар экен да. Бул өтө аз. 0,3%. Бул тартиптин көрсөткүчү да. Тартип. Австрияны, Норвегияны карасаңыздар, Испания, Италияларда кичине бир мындай шалакылык кылгандыгынан, ошол жарандардын өзүнүн ден соолугуна шалакылык кылгандыктан жанагы өлүмдүн саны көбөйүп атат да. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, мындай тартипке, өзүңөрдүн ичине тартибиңиздерге жеке үйдө отуруңуздар. Буюрса мунун баарынан өтүп кетебиз да. Анан рұқсат етсеңіздер, майрам екен бүгін. Майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктап, ошо Наурыз майрамы элибизге, журтубузга тынччылык алып келсин, ден соолук алып келсин, сак саламат, анан жакшылыктардын баарын алып келсин деп куттуктап кетмекчимин. Ошондуктан көңүлдү көтөрүп, үйдө отурганда жөн отура бербей, китеп окуп, балдарга билим берип, балдар менен баарлашып, дүйнө таанып, мына азыр ушул коронавирустун аркасы менен дүйнөдө мындай көргөзүп атышат, экологиянын жакшырып аткандачы. Бул дагы Кудайдын, Алла Тааланын берген бир жазыгы болуп атат окшойт, адамзатка жалпы. Ошондуктан мунун баары эмнеден келип чыкты дегендей, бир ой жүгүртүп, бекер отура бербестен
мүмкүн ошол жактан жаңы сунуштар, идеялар чыга берген ушул оорунун аркасы мененчи бизге дагы жашоо турмушубузда кандай жашайбыз дегенге мына ысырапкорчулук деген көп болуп кетти эле. Мына ошол барчылыктан ысырапкорчулук болуп кетти эле. Биз аны да чакырып аттык эле, кичине азайтып жашайлы десек болбойт эле. Мына бүгүнкү күндө кара курсак деп баары жушкап калып атат. Ошондуктан аны да ойлонуп, келечекке көз жүгүртөлү. Мындай бүгүнкү күн менен күн бүтпөйт. Буюрса мындан да өтөбүз, ошондо кандай жашайбыз дегенди ойлонуп жашайлы да. Анан сиздерге дагы ийгилик каалап, сак болуңуздарды чакырабыз, сак болуңуздар. Иште жүрөсүздөр, кызматта жүрөсүздөр. Айрыкча биздин медиктер боюнча ар кандай посттор жазылып кетип атат. Медицина системасына, бүгүнкү күндөгү саламаттык сактоо системасына сын пикирлер айтылып атат. Эми буга чейинкини унуталы дагы, бүгүнкү күндө ошол биздин медиктер жетишпей атат, өздөрү саны жетишпей атат. Иштеп атышат күнү түнү, ошолорго колдоо көрсөтүп, мындай жылуу сөз айтып койсо дагы ошо элибиз үйүндө отурат да, үйдө отуруп жылуу сөз